Assalamu алейкум, урматтуу туугандар. Бир эки нерсе менен бөлүшүп кетейин. Кече бизде жакында эле 8 мартта эркиндик, кайненеге чай куйбайбыз, мындай кылбайбыз, тигиндей кылбайбыз деген ар кандай лозунгтар менен биздин жаштардын чыгып атканын көрдүк. Бирок булар боюнча бир эки оюмду айта кетейин. Өзү ЛГБТ деген туугандар эмне болуп чечилет? Лесбиянка бул аялды аял жактырган, гей бул эркек менен эркек күйөөгө бири-бирине үйлөнүп чыккан. Анан трансгендер бул аял дагы эркек дагы, анан биосексуал. Кыскасы мындай оозго да келбей турган сездирди. Эми урматтуу туугандар, эгер тарыхка көз чаптыра турган болсок, биздин ата бабабызда ушундай нерселер болду эле. Бул жаныбарлар дүйнөсүн карай турган болсок, сиз эч качан буканы бука кубалап жүргөнүн көрбөйсүз. Корозду короз кубалап жүргөнүн көрбөйсүз. Же болбосо айгырды айгыр кубалап жүргөнүн көрбөйсүз. Кечирип коюңуз, акыйкат ачуу болот, жута билиш керек. Бирок манастын тукуму, кыргыздын урпагы деген, эртең биздин жаштар келечек дегендер, биз эркек менен эркек үйлөнөрбүз, аял менен аял биз үйлөнөрбүз, бизге тийишпегиле деп айбан кылбаган нерсени, адам эмес, айбан кылбаган нерсени адамдар кылып жатканы өкүндүрөт. Бул Американын пропагандасы десек дагы жаңылышпайбыз. Бизди цивилизация алып келебиз деп канализацияга түшүрүп койгондор бар. Келечекте бул мисалы Иранда согуш болуп жатканда дагы 152 наристе мамлекет өзү кан жутуп атса, ата журту кыйналып атса, ушундай башына кыйынчылык элди өткөзүп атса, ошондой пропаганда суу ичип калган, Американын суусуна сугарылып калгандар, ошолор желектерин ошондой көтөрүп, эркиндиктеп көчөгө бийлеп чыккандары таң алдырбай койбойт. Ошондой бийлеп чыга тургандар дагы бизде да ошондойлор бар. Ошон үчүн биз бул нерсеге президентибиз да баягыда эжекебиз Элбира Сооронбаева тактан туура жооп берди окшойт. Бул биздин маданиятыбызга да, салтыбызга да туура келбейт. Биздин өзүбүздүн маданиятыбызда, культурабызда аялга кандай сый-урмат көргөзүш керегин көргөзүп койгон. Исламда мисалы бейиш эненин таманда 5 мал эмес 500 мал намаз окусаң дагы энең нааразы болуунча бейиштен кирбейсиң. Аял кишине кандай сый-урмат көргөзгөн. Кыздын кыр чачуулугу да исламда айтат, силердин эң жакшыңар аялыңарга жакшы мамиле кылганыңар. Бирок булардын максаты бул эмес, булардын максаты башка. Ошол алган акчасын актап, мамлекетке мындайча айтканда каршы чыгып, мамлекеттин саясатына дагы каршы чыгып, кыскасы ана жакта алган акчасын акташ керек. Бул менин жеке оюм. Эртең да бизде ушундай, Кудай сактасын, ушундай кыйынчылык кыргызга күн келип кала турган болсо, ушундай кан жутуп аткан убакта буларды дагы бийлеп чыгып, жыргап чыкпай койбойт деп эч ким айта албайт. Мисалы, Баткен окуясы боюнча биз булардын чыкканын көргөн жокпуз. Кыргызстанда кыйынчылык болгондо чыкканын көргөн жокпуз. Бир кандай бир убакытта эле ушундай болуп, бир уюмдар чогулуп, ошонун арасында бирок Кыргызстанга кызмат кылган соттордун кыздары жүрөт, депутаттардын балдары жүрөт, дагы башка чиновниктердин кыздары жүрөт. Мындай жакындан карап көрсөңөр, ошон үчүн келечек туура боло турган болсо, ар бирибиз оңолуу үй бүлөдөн башталат. Балдарыңар ошондой болуп кетпесин десеңер, ар бириңер өзүңөрдүн балдарыңарга кызмат кылыш керек. Андан тышкары мисалы Америкадан келген гранттар, башка жактан келген гранттар бул ачык эле айтыш керек, легализованный взятка. Эдил Байсалов деле жогорку кеңеште айтып атпайбы, канча бир сумма которулду, бирок мына гейлер боюнча, трансгендер боюнча, ЛГБТ боюнча аларга тийишпей эле койгула, алардын укугу да корголуш керек деп ушундай сөздөрдү айтканын өз көзү менен укканбыз, көргөнбүз. Ошон үчүн Кыргызстанга ар бир бай болобу, бизнес болобу өзү кызмат кылыш керек. Неге биздин Кыргызстандын келечегин келип башка америкалыктар келип куруш керек, европалыктар келип куруш керек, же болбосо түрктөр келип куруш керек? Неге биз өзүбүздүн келечегибизди өзү курбайбыз? Анан ар баш жактын суусун ичип алгандан кийин, анан жаштарыбыз ошол жактын ырын, ошол жактын маданиятын ырдап калганга туура келет экен да. Ошон үчүн ар бирибиз Кыргызстанга кызмат кылыш өтө зарыл жана милдет. Ассаламу алейкум.